Жагымдуу ырлардын түгөнгүз булагы болгон музыка телеканалында соншо программасы уланууда. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыздын таланттуу уулу опера жана эстрада ырчысы Данияр Дөлөтбаков бүгүн бизде конокто. Кол чабуулар менен тазалабыз. Кош келдиңиз. Көргөтүңүз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Саламатсыздарбы, кадырлуу кыргыз элим? Бардыңыздарга бийик деңгээлде, көңүлүңүздөргө бийик деңгээлде болсун. Ушундай жылуу кабыл алганыңарга сонун шоу чоң рахмат сиздерге. Сизге да рахмат. Андан эң алгач эле Данияр мырза менен мындай суроо жаралды. Үйдө дагы ушундай сүйлөйсүзбү? Келгиле чай ичебиз дейсизби? Жок, үйдөн негизи мен мындай сүйлөйм. Үйдөн ушундай эле негизи үнүм болгону ушундай. Үйдөгүлөр кадимкидей эле кабыл алат. Же алар да ушундай? Кичүү баламдыкы ошондой. Папа, ну-ка налей мне чай дейт. Жакшы экен да. Буга чейин эгерде Данияр мырзаны биз ансамблдын катарында көрсөк, эми мындан баштап Данияр мырза жеке ырчы эстрада жылдызы дагы Кудай буйрса болгон турат. Анан алгач калың элге өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып өтсөңүз. Кудай буйрса айтканыңыз келсин. Өзүм Гөлдү Ысык-Көл областында Каракол шаарында төрөлгөм. 90-жылкы болом. Азыр үй бүлөм бар, 3 балам бар, 2 уулум, 1 кызым. Мүмкүнчүлүк болсо салам айта кетейин. Сөзсүз түрдө айтыңыз, сезимдериңизди билдирсеңиз дагы болот ушул жерде. Ооба, жана Көлдөгү мамама дагы эжемдерге салам, үй бүлөгө салам. Нурайка, Давид, улуу балам, Назар, София. Мен силерди абдан жакшы көрөм. Ошол 6-класстан Ысык-Көл областында Чолпон-Ата шаарында художественный мектепти окуп, 9-класска чейин ал жерден ийгиликтүү бүтүп, живописец болуп, баягы сүрөт жагына да аябай кызыгам. Анткени жакшы ырчылар сүрөттө тартканды билет экен. Шаляпин дагы сүрөт тартчы, көп эле великий адамдар сүрөт тартып, ырдап дагы бүт жагынан талант. Бирок мен эми бүт жагынан талант кылганга жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей аракет кылам, ошо өзүмдү баардык жагынан көрүп. Ошол азыр болсо биздин Бишкектеги болгон опера балет театрында солистмин. Үнүм бас айта кетейин. Бас деген эң баягы низкий голос, эң ылдый голос. Эркектер 3 голоско бөлүнөт: тенор, баритон, бас. Тенор болсо эң өйдө Паваротти. Барыңыздар эле билсеңер керек. Паваротти. Жанагы «Che bella cosa» деп ал өйдө ырдайт. Тенор болсо, баритон болсо, бул баягы ортончосу да мындай. Ла-л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 а, фигура там, фигура тут, фигура там, фигура тут, фигура здесь депчи. Бас болсо алар низкий мындай. Ла-ла-ла-ла, кыргыз жери сенден өнүп өскөнмүн. Көңүлүмдү көптөн жактан көргөнмүн. Эс тартканда нече ирет изилдеп, мейкин талап пиктонун төрлөрүн. Кыргыз жери, кыргыз жери, кыргыз жери, сенде талай бешигим. Баракелде, талантыңызга тазимдейли. Ал эми музыка дүйнөсүнө аралашканыңызга канча убакыт болду? Музыка 5-6 жыл улуттук консерваторияда окуп бүттүм. Андан кийин 2 жыл ошол эле консерваторияда аспирантурасында окудум. Андан кийин Кудайым жалгап, көп дүйнө жүзү боюнча оперный ырчылардын максаты бул Италияга барып, ырдап, ошакта окуп, билим алып келүү. Ошо Кудайым мага аябай жардам берди. Кудайым ушундай мага кез күнү берди. Ошо мен жашоомдо
бул кезүгү Аскар Салымбеков Дордойдун почетный директору ушул финансылык жагынан жардам берип 2 жыл барып Милан шаарында окуп, ийгиликти окуп келдим. Кудай буйрса эми биздин театрда азыр иштеп атам. Ошол алдыда да көптөгөн албан ийгиликтер күтүп жатат. Кудай буйрса ушул сон шоу аркылуу мен да тушоом кесилип жатат. Кудай буйрса өзүмдү дагы көп тааныштырам дегендей. Бүгүн алгачкы ирет тааныштырып атам дебейсизби? Айтыңызчы, бул талант кимден берилген сизге? Албетте жараткандан берилген, бирок бул жерде ата-энем албетте катышкан. Мамам үйдөн жакшы ырдайт. Мамам драматург өзү, баягы Каракол шаарында драма театрында иштеп, аябай өзү таланттуу болуп, бирок семейный обстоятельства боюнча өзүн баягы элге алып чыга алган жок. Бирок өзү ырдайт дагы, аябай чоң актриса, негизи эле аябай таланттуу менин мамам. Анан ушу мамам аркылуу дагы келди деп ойлойм. Таланттуу үй бүлөнүн таланттуу уулу экенсиз да. Айтыңызчы, азыр болсо буга чейин операдасыңыз, эстрада дагы ырчысы болгон турасыз, кыргыз жергесинде кыргыз ырларына басым кылып. Анан кандай өзгөрүүлөрдү, кандай өзгөчөлүктөрдү күтсө болот? Өзгөчөлүктү бул эми өзүмдүн болгон талантымды, ушул Кудай берген талантымды өзгөчөлүктүрүп, ушу кыргыз салтын унутпай турган, кыргыз маданиятын өнүктүрө турган, ушул кыргыз маданиятына таасир эте турган ырларды тандап, ошол ырлар менен биздин азыркы жаш муун болобу, негизи эле биздин маданиятка, Кыргызстан маданиятына таасир эткенге ушундай бир пландарым бар. Ырды тандаганда да маңызы менен ушундай сөздөрү баягы курч жүрөккө, аң сезимге, жан дүйнөгө ушу таасир эткен ушундай ырларды тандап, анан ушундай Кудай берген үн менен эми азыр алдын ала айтпай турам, бирок аны иш жүзүндө Кудай буйрса алып чыга алам деп ойлойм, Кудай буйрса. Бирок анонс кылып, мындай ушул жөнүндө, ушундай сыяктуу, ушундай багытта деп айтып өтсөңүзчү. Эми мисалы үчүн көрүп аткан көрөрмандар сизди буга чейин операдаганыңызды элестетип турса, анан эстрада да кандай болду экен деген ойлор жаралат да? Албетте. Эстрадада анда аз бир например келтирип берейин. Саройдун гана салкын ай тосунан сагызган дың 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 чап 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 гу дың 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 чап 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 деген ушундай бир ритм салып кетсе болот го деп ойлойм. Анан сиз ар жагында рэп окуп кетесиз. Ар жагын калдайган карт тарыхта өз ордуң бар, чөкпө кыргыз, өнүк кыргыз деп мындай жик деп рэп кошуп кетсе. Өзүм да кыргызга окшошпойм, бирок ошол өтөт го деп ойлойм. Сонун ойлоруңуз бар экен. Жакшы, айтыңызчы, Данияр мырза, буга чейин топ менен, ансамбль менен иштешип, азыр жеке иштеп баштаганда кандай айырмалар болуп атат? Албетте ансамбль менен иштеп жүргөндө эле оюмда баягы ансамбль менен иштеген негизи оор. Ал жерде көп адамдардын өзүнүн характери, индивидуальный, өзүнүн кандайдыр бир Кудай берген таланттар бар, бирок ошонун баарын бириктирип анан бир конфетке кылып чыгарыш, бул деген аябай бийик деңгээлде адам керек. Ошого деген алып чыгарууга. Бирок мен негизи кандай десем, орусча айтып коет го, я предпочитаю ушу жеке концерт берип, жеке мындай өзүм жөнүндө Кудай берген талантымды ушу баягы эми хор сыяктуу кылып калтырып коюуда эмес, өзүмдө ушу Кудай берген соң
Кудайдын колунда бардыгы. Бирок эми негизи сольный эле кылганга аракет кылам. Сиздер сүйгөн сон шоу программасы дагы да болсо мыкты маанайда өз берүүсүн улайт. Эгерде сиз жаңы гана кошулган болсоңуз, бүгүнкү коногубузду эске салуу өтөлү. Опера жана эстрада жылдызы Данияр Дөөлөтбаков бүгүн бизде конокто. Дагы бир ирет кош келдиңиз, жакшы элеби баары? Чоң рахмат. Эгерде чындыгында жаңы эле кошулган болсоңуз, дагы бир жолу ысык салам силерден деп менден. Силерден дагы. Кош келиңиздер. Анда эмесе аз алдыда ырдайм, биз менен бирге болуңуздар. Менден кийин дагы сонун бир инсан келет, ошо менен мощный болот. Ого, сизге көз алып барбайлы анда. Чоң рахмат айталы талантыңызга. Тазим, анда бул мүнөттөрдө биз сизге эркин микрофонду сунууга кезик келген экен. Рахмат. Келиңиз. Эркин микрофон, анда эмесе чакы чыгып. Жан денемизгө чыккан жылуу сөздөрдү алгач көрөрмандарга айтып, андан соң сахнанын төрүнө узатабыз. Албетте, кадырлуу кыргыз элим, чындыгында калдайган карт тарыхта өз ордубуз бар. Өзүбүздүн аябай руханий маданиятыбыз бар. Ошону жоготпой, ошого жаш мундары дагы, улуу мундар да бирибизге таасир этип, бирибиз кыргыз улут дегенди сактап, өмүр бою ушул биздин өлкөбүз өнүгөрсүн, өсө берсин. Жана оор сыркоодон ары болуп, Кудайым кыргыз элине көңүлүн албай буруп жүрсүн. Амин. О, менин айтканыңыз келсин.